Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Hurmatlı atalar, ağalar, ineler, artta turgan eneleri ve seyce karındaşlarımız, Allah subhanahu wa ta'ala kılgan acılığımızды kabul kılsın. El jeribizge uşul jerden ol jolu Allah Taala'nın razılığın жүктөнүp, uşu tobalarыбыздын kabul bolуусун жүктөнүp, uşu elibizge жүзүбүз кайтып барышты Кудайым насип кылсын. Мына кече биринчи рейс кайра кайта баштады. Бүгүнкү экинчи рейс менен биз дагы мына жолго аттанып атабыз, урматтуу бир туугандар. Allah subhanahu wa ta'ala бардыгыбыздын ниеттерибизди кабыл кылсын. Мына Allah Taala'nын эң ыйык жери мына Меккеге келип, Куран түшкөн жерге, пайгамбарыбыз ошол жерде дин жайган жерге, ошол жерде сахабалар жетилген жерге, эмне деген Allah Taala ыйыктыкты койгон жерге тагдырыбызда бар экен. Бардыгыбыз ошо бир жерде келип, бир жатаканага жатып, Арафатта бирге туруп, Минада бирге түнөп, ошо бардык амалдарды бирге кылдык. Аман эсен эми Кудайым жүзүбүз жарык, ошо күнөөлөрүбүздөн наристе бала кандай таза болсо так ошондой жетип алышты. Ар бирибизге Кудайым насип кылсын. Анан бир туугандар, мына ыйык жерлерде турабыз дагы көбүрөөк дуа кылалы. Аалымдарыбыз айтат, кимде 4 сыпат болгон болсо, ал сөзсүз дүйнө ахиретте ийгиликке жетишет дейт. Биринчиси кайсы дегенде, дайыма Алланы зикир кылып жүргөн. Зикир кыл десе биз бир эле баягы ооз менен зикирлерди айтып атканда түшүнбөйлү. Зикир деген эмне десе, араб тилинен бул эстөө, Алла Тааланы дайыма эстеп жүрүү. Баскан турганыбызда бутубуз менен басып кетип атсак, Кудайым, сен ушуну бастырып атасың. Канчалаган менден жаштагы адамдар үйлөрүндө баса албай жатат. Бир нерсени кармасак, Кудайым, сен карматтың. Бир нерсени оозубузга салып, ошонун даамын билбасак, Алла Таалам ушунча тамак аш берип, ушунча рызкы берип, ошону оозума салганда ошонун даамын да сен сездирип атасың. Ар бир кыймылда Алла Тааланы эстеп жүрүү бул зикир болот экен. Муну Кудай Таала бул зикир кылып жүрүүнү миллиондогон инсандардан мүмкүн бирөөнө насип кылат. Бир туугандар, бардыгыбыз дуа кылалы. Кудайым, мени дагы баскан турганымда өзүңдү зикир кыла турган адам кыл деп. Кур'ан-ы Керимде я юхаллазина аману зикруллаха зикрон касиро. О иман келтирген пенделерим, Алла Тааланы көбүрөөк зикир кылгыла дейт. Көп зикир кылуу эмне? Тил менен тасбих айтабыз, Алла Тааладан истигфар кылабыз, Алла Таалага ла илаха иллаллах деп, Алладан башка Кудай жок деп дайыма калимабыз менен, дайыма сүйлөгөн сөздөрүбүз менен, баскан турганыбыз менен, кыймыл аракетибиз менен бардыгын Аллага таандык кылып, баскан турган нерсенин бардыгын көз ирмемибизди дагы, узу көздү сен ирметип, кайра жумдуруп, кайра ачтырып атасың. Бардыгы сенден деп Алла Тааланы эстөө бул зикир болуп, чыныгы зикир болот экен. Кимде кимге зикир, чыныгы зикир кылууну Алла Таала насип кылса, ага эки дүнүйөнүн ийгилигин насип кылыптыр дейт. Экинчи нерсе, бир туугандар, Алла Таала берген ниматка шүгүр кылуу деген сезим. Кээ-бирөөбүз канчалаган адамдарды көрөбүз. Алла Таала башына ушу жамгырдай ниматтарды жаадырып берип атса дагы, дайыма үйүндө нааразы, дайыма мага бир нерсе жетпей атат, ушуну бербей койду, менден баланча ашып кетти деп ушинтип жашаган адамдар да бар. Кудай сактасын, ошондой сезим берип кое турган болсо, ал үйдөгү байлык, колуңдагы мал дүйнө байлык эмес экен. Жүрөктүн байлыгы байлык. Бир туугандар, дайыма ошон үчүн Алла Тааладан, Кудайым, өзүң ниматтарды бердиң, ошого шүгүр кыла турган сезимди кошо бер, Кудайым. Ар бир ниматыңа шүгүр кылайын деп. Бул дагы нимат. Ошо 7 миллион адамдын ичинен терип Алла Таала ыйык жерге алып келип ажы кылдырып атабы? Нимат, күнү-түнү шүгүр дейли. Бул күндөр өтүп кетет. Бир 4 күн 5 күндөн кийин мына бул гостиницада киши калбайт бир туугандар. Ушинтип туруп өмүр өткөн сыяктуу бул дагы ушинтип өтүп кетет экен. Ыйык жерлерде туруп атабызбы? Көп дуа кылалы. Кудайга шүгүр дейли. Баскан ден соолугубузга шүгүр дейли. Берип аткан байлыгына шүгүр дейли. Рызкыга, бала бакырага, ушу мекенге,
колубузда кармап жүргөн паспортка барганда күтүп сени аэропортто күтүп ала турган балаң, неберең, ата энең бар экенине бардыгына шүгүр, Кудайым шүгүр деген шүгүрдү дагы ооз менен эмес, толук дене менен кылуу бул ана шүгүр болуп эсептелинет. Дагы үчүнчү нерсе кайсы десе, үчүнчү нерсе бул дүнүйө сыноо дүнүйөсү. Еркек да еркектей сыналат, аял аялдай сыналат, бай байдай сыналат, кедей кедейдей сыналат. Бар адам бардай сыналат, жок жоктой сыналат. Ден соолугу бар алдагы сыноодо, ден соолугу жок ооруп аткан алдагы сыноодо. Ар бир адам ушуну эсибизден чыгарбайлы. Бул дүнүйө сыноо дүнүйөсү. 60 жыл өмүр бердиби? 60 жылдын 1 секунддагы сыноосуз кетпейт. Бардыгы сыноо. Менин дүнүйөм толуп калды, мен кайгы жок деген деп биз мага сыноо бербей атат дебейли. Ал байлык өзүнчө сыноо. Сага кыжаалатсыздык жашоо берип атабы? Ал дагы өзүнчө сыноо. Адам кыйынчылык менен сыноо берсе андан өтүш оңой экен. Бир туугандар, бирок барчылык менен, ушундай байгерчилик менен, кыжаалатсыздык жашоо менен берилген сыноодон адамдар көп өтө албай калат экен. Ошого көп, ошого манчыркап, адамдардын үстүнөн сүйлөп, адамдарды шылдыңдап, ошо имтихандан, ошо сыноолордон өтө албай калат экен. Бирок бир туугандар, бул сыноо дүнүйөсү. Сыноо дүнүйөдө Алла Тааланыкы бардыгы. Биздин жаныбыздан баштап, бала бакырабыз, тапкан дүнүйөбүз, ата энебиз, кимибиз болсо бардыгы Алла Тааланыкы. Колубуздан кээде сыноо болуп, мал дүнүйөбүздү Алла Таала алып коёт, чыгар. Кээ бирибиздин өмүрүбүз кетип атат. Улам жакындаган сайын, күн тык-тык деп өткөн сайын ахиретке жакындап атабыз. Өмүрүбүздү алып атат. Алла Таала жакындарыбызды айырып коёт экен. Кээ бир учурда сен ушинди максат кылып алган эмелерге жетпей калат экенсиң. Бирок ошондой учурда дагы инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Биз Аллахка таандыкпыз. Биз Аллага кайтуучубуз. Бардык нерсени Алла берди, Алла алды деген нерсени жүрөктөн толук жашаган адам ошол адам ийгиликке жатат, ошол адам бактылуулукка жетет дейт. Канчалаган адамдарды көрдүк бир туугандар, тапкан дүнүйөсү өзүнүн жанын кошо ала кеткендерди көрдүк. Азыр колунан дүнүйөсүн чыгарбай туруп өзүнүн жанын кыйып койгондорду көрдүк. Ошо менен стресске кирип, өзү оорулуу болуп, паралич болуп, өмүр бою коляскада отуруп калгандарды көрдүк. Такыр Алла Тааладан үмүт үзбөйлү. Кече мен Мадина шаарына барып келсем, бир ушу жакын досум бар эле. Ошол айтат кетип атып, Алла Таала биз эсептеген эшиктен бир рызкы бере турган болсо, биз эсептебеген, биз такыр ойлобогон эшиктерден Алла Таала 10 эшик ачып берет экен дейт. Коронавирус учурунда мен ушундай өтө чоң сумма акчага өзү соодагерлер кирип кетип банкрот болуп калдым. Мен үчүн бул дүнүйө караңгы болуп калды дейт. Bundan çıkpayım. Uşu жаш кезимде ушундай кака болдум. 30 жашымда ушундай кака болдум. Алла Таала деп ушуну ыйлаган күндөрүм болду дейт. Бирок Алла Таала 2-3 жылдын ичинде ошонун 2-3 эсесин кайтарды. Аллахка болгон Алла рызкы ача турган болсо, адам терип жетише албайт экен дейт. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн кээ бир учурларда жакыныбыздан айрылсак дагы, инна лиллах, биз Аллахтыкыбыз, ва инна илайхи раджиун, Алла Таалага кайтуучубуз деген сыпатты Алла Тааладан бер деп сурайлы. Кудайым, бардык нерсени өзүңө таандык кыла турган сыпатты мага бер деп Кудай Тааладан сурайлы. Анан 4-чү нерсе эмне десе, 4-чү нерсе кайсы иш баштасаң бисмилла менен баштоо. Бул деген эмне? Ар бирибиз эле бисмилла дейбиз, тамак жеп атканда да бисмилла дейбиз, машинеге отурганда да бисмилла дейбиз. Бирок кимибиз ошону чын жүрөк менен кылып атабыз. Чын жүрөк менен тилибиз айтып атканда ошо толук денебиз, акылыбыз ошо тилибизге кошулуп атат, кимдикке кошулбай эле жөн ооз менен айтып коюп атат. Ал Аллага маалым нерсе. Алымдарыбыз айтат, карасаңыздар, моундай чөптүн кичиги бир үлбүрөгөн чөптөр ошо бисмилла деп туруп жерден өзү жаздын күнү өсүштү баштайт. Ушундай лом менен таңкалай албай турган таштарды Алланын ысымы менен аталган үчүн ошолорду жарып өтөт дейт бир туугандар. Бизде да ушундай экен. Эгер жүрөгүбүздөн ар бир нерсеге бисмилла деп тобокелибизди кыла турган болсо, иншалла ар кандай нерсени талкалап өтүүгө болот экен. Кээ бир учурларда бисмилла деп чын ниет менен баштап болбой калса, анда ушундай түшүнөлү. Демек мен Алланын аты менен тобокел кылып баштаганмын ушул ишти. Бирок болбоду, демек болбогону мага жакшыраак экен. Алла Таала жакшы билүүчү. Мен
Allah'ın atı menen başlasam, Allah Taala bekerinden ile bolturbay koyboyt. Demek maga bol bogonu jakşırak eken dep uşunday bir түшүнүктө жашайлы. Allah Taala ушундай жакшы sıfatlardı ar biribizге nasip kılsın. Bardığımızga dünyabızda iyilik versin, ahiretibizge baktılуулuk versin. Iyık Mekke'de turabız vaktibizdi getirbey dağı dua kılalı. El jurtubuzga, el jurttu başlagan jurt başçısına, üy bülöbüzge, baldarыбызга, mekenibizge, bardık alamdagı zattardın bardığına dua kılalı. Kudayım dualarыбызды kabul kılsın. Bir rahmetike ya.